Мы, три правозащитники, я, Динара Ашрафовна и Өндрюш Токтунасыров, в 11 часов 4 минуты были доставлены Первомайской РОВД. Уже прошел почти 50 минут. Мы просто болтаемся по коридору. Никто с нами пока не встречается. Зачем нас привезли, какие претензии у них есть, какие-то требования, законные требования от нас. Никто пока с нами не общались. Ждем. Но это для меня очень хорошая возможность проводить мониторинг, как работает здесь, как принимают людей, какие санитарные состояния. И я думаю, что это неплохой возможность для меня. Спасибо ребятам, которые меня доставили сюда. Мына бул Первомайский РОВДун ичи момундай терезелерин көрүңөрбү. Бул жуулбаганына бир 10 жыл болгон окшойт, көпөлөк байлап кетиптир. Могу терезелердин чаңдары эми этте эле неме экен, мына жуулбаган. Ужас. Бул дагы 1-май РОВДунун 1-этажы ичи. Терезелери мондай акыбалда экен, могу кирлерин көрбөйсүңөрбү. Кагаздардан бери жатат. Элеге мусорго окшоп. Неужели ушу Первомайскийнин начальник, замначальниктери ушундай акыбалды көрбөйт? Таң каласың киши. Первомайский РОВДунун 2-этажы, начальниктин кабинетинин жаны, момундай мусорлар жатат экен. Могу терезелерин көрүп атасыңар, кандай жуулбаган азыр. Моуларды көрсөңөр. Могу терезесиндеги чаңдарды, бул ушу РОВД салынгандан бери жуулбаган го. Бул деген ушу начальник РОВДунун жанында экен. Туалеттин акыбалы момундай экен, карасаңар. Жыты деле бир окмуш экен. Өтө абалдары начар. Көрбөйсүңөрбү? Могу немеси иштебейт экен, раковинасы. Бияктар болсо чаңылай, суу. Ушундай бир мынакей бул жагы да иштебейт экен. Сынып жатат. Чаң бул жерде менимче мындай бир уборка пол солду жууп коюлбаганына менимче бир топ эле убакыт болуп калган окшойт. Бул чаңдарды көрбөйсүңөрбү? Ушу биздин 1-май РОВДунун туалетинин акыбалы, муну көрбөйсүңөрбү? Эмне деген жакшылык болсун. Мен азыр мынакей мужской жагында көрөйүнчү, тиги женский жак экен. Мужской жагынын акыбалы мондай экен. Немелери мондай экен. Ушундай. Могу жерде атайын алиги тамеки чегүүчү жай деп бөлүп койгон да. Анан качандыр бир убакта келип ушул жерде мындай кирип, жөн эле сүйлөшүп отурса боло турган эле жер болчу бир жерде эле. Бир болсо моундай болуп калыптыр. Скамейкалары деле эме кылган, дуалдары талкаланган, могусу ирейип бер жака кулайын деп калыптыр. Сырткы дуалдары бияктарга отун-кана болуп калыптыр. Мунун ичи мондай жыйналып каралбаптыр. Сигареттин баягы калдыктарын көрүнгөн жерге мындай чачып кетишет экен. Эми ушул жерде иштегендер эле жасайт да, ошолордун эле таштандылары да. Башка ким таштамады да. Бирок өзлөрүнүн ушу кенедей болгон райондук бөлүгүндө, райондук башкармалыгында мындай бир порядок, тазалык сактай албаган милиция кызматкерлери ушу Кыргызстанда бир порядок сактайбы? Жалко, просто жүрөгү ооруйт. Бул жерлер мынчалык эмес болчу. Могу жерлер убагында мындай гүлдөр өстүрүлүп турчу эле. Азыр көптүр мындай тартип, тазалык деген болуп турчу эле да. Азыр таптакыр эмне болгон билбейм. Ай балдар, ай эмне болгонсуңар? Могу жерде бир бассейн сыяктанган сооружение, мурун сыртында кафелдери бар. Татнакай болуп эле турчу эле. Бул дагы ушундай бир талкаланып болбой калыптыр. Анан могу дубалдар такыр эле түшөйүн деп калыптыр. Могу жактагы дубалдардын кебетесин көрсөңөр. Чын деле мына 1-май РОВДунун имараттары ичи деле, сырты деле, туалети деле, могу терезелери деле таптакыр эле каралбай калыптыр.
мына могу терезеде айнеги жок. Үстүңкүлөрүндө айнектери жок, сынган. Дубалдары болсо аварийный состояние мындай болуп өтө каралбай калып калыптыр. Бул деген Бишкектин центральный роудусунун акыбалы. Ушу үй да ушул 1-Май райондук районуна карайт. Көп үй да ушакты карайт. Бүт министерстволор ушул жерлерди карайт. Мынакей жерге мусорлар деле мындай кылып тыгып ушундай болуп калыптыр. Мен көптөн бери келе келем бул жака. Мурун мынчалык эмес болчу, мурун каралчу эле. Могу роудун балдары колдорунан келишинче мындай косметический болсо дагы немелер жасап турушчу эле. Бирде канча жолу кармалып келдим, канча жолу баягы немелерди коргоп келдик. Кармалгандарды мониторинг менен келгенбиз. Бирок акыбал мынчалык болуп кеткен, мондой болуп мусорлары чачылган. Ушундай акыбал болуп калды Первомайский роудуда деп бирөө айтса ишенбейт. Эмне кап